Номер 122 орто мектебинин кыргыз тили жана кыргыз адабияты мугалими Маткабулова Хилола Абдумуминжановна. Кыргыз тили сабагы 4-класстар үчүн. Саламатсыңарбы? Окуучулар, маанаңар кандай? Азаматсыңар? Анда эмесе, бүгүнкү сабак менен таанышабыз. Сабактын темасы Иса Акунбаев. Демек сиздер менен Иса Акунбаев жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Окуучулар, сүрөттө кимдерди көрүп турасыңар? Азаматсыңар. Демек, булар врачтар экен, булар операция мезгилинде турушат экен. Анда эмесе бүгүн хирургтар жөнүндө сүйлөшөт экенбиз. Андан алдын сиздер менен сөздүктөр менен таанышып алабыз. Сөздөрдү кайталагыла. Арнаган, посвятил, күрөш, барба, мамлекеттик, государственный, оорукана, больница, өмүр, жизнь, сыйлык, награда, талыкпаган, неустанный, неустающий. Түшүнүктүү болдубу? Анда экинчи көнүгүүнү дептерибизге жазып алабыз. Сөздөрдү туура туташтыргыла. Китепте берилген, көрсөтүп коюлгон үлгү боюнча жасайсыңар. Менин өмүрүм деген сөздү туташтырып койгон. Калганын өзүңөр жекече туташтыргыла. Азаматсыңар. Анда эмесе схемаларды толуктагыла. Үлгүдө көрсөтүлгөндөй кылып толуктайбыз. Талыкпаган эмгек, оору менен күрөшүү, мамлекеттик туу. Калганын өзүңөр жекече жазып коесуңар. Көнүгүүлөрдү жазып бүткөн болсоңар, анда 4-көнүгүүдө берилген Иса Акунбаев жөнүндө сүйлөшөбүз экен. Иса Канаевич Акунбаев 1908 жылы Ысык көлдүн Тоору айгыр айылында төрөлгөн. 1935 жылы Орто Азия университетинин медициналык факультетин бүтүргөн. Кыргызстанга келип, шаардык ооруканада хирург болуп иштеген. Кийин Москвада окуп келген. Орто Азия өлкөлөрүндө биринчи болуп 1959 жылы жүрөккө операция кылган. Ал бүт өмүрүн оору менен күрөшүүгө арнаган. Талыкпаган эмгеги үчүн Иса Акунбаевге мамлекеттик сыйлыктар берилген. Кыргыз мамлекеттик медицина академиясы Иса Акунбаевдин исимин алып жүрөт. Бишкекте анын атында көчө да бар. Текстте белгиленген сөздөрдү уңгуу жана мүчөгө ажыратабыз. Мисал үчүн, медициналык, медицина, уңгуусу, лык, мүчөсү. Калган белгиленген сөздөрдү өзүңөр уңгуу жана мүчөгө ажыраткыла. Келгиле, анда эмесе суроолорго жооп бергиле. Иса Акунбаев кайда, качан төрөлгөн? Кайда окуп, кайда иштеген? Кайсы жылы жүрөккө операция жасаган? Демек суроолорго жоопторду тапып жазгыла. Анда эмесе үй иши 5-көнүгүү каталарын тапкыла. Сабак ошо менен өз аягына жетти. Көңүл бурганыңар үчүн чоң